27 жаштагы Кыпчакбайдын Кытайдан келгенине 1 айга чукулдап калды. Ал Хайнан провинциясынын Хайко шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринде магистратурада окуп жаткан. Тажылуу вирус илдети тарай баштаганда мекенине кайтууну чечкен. Чек арадан өтүп Кыргызстанга киргенде дене табы көтөрүлүп, 1 күн изоляторда кармалган. Ал алгач карантинге алынганда коркуу сезимдери болгонун, бирок учурда баары жайында экендигин айтат. Анализ тапшырган жокмун. Тек гана убагында 1 күндө 3 жолу келип врачтар текшерип турду. Температурамдан өпкөмдү. Температура ошол Кордайдын босунан өткөндө ошондо 37 болгон эле. Мени ошол замат эле карантин бөлмөгө жаткырышып, андан 1 сааттын ичинде алып чыгып кетти ал жактан. Алып чыгып, биякта 5 күнгө үйдө военный госпиталга алып келип жаткырышты. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанга тажылуу вирус жайылган мамлекеттерден келгендерди көзөмөлгө алуу үчүн 1088 орундук даярдалгандыгын маалымдады. Ал эми интернет айдыңында Бишкектеги Манас аба майданынын жанындагы Мурда Ганси авиа базасы жайгашкан аймакта 14 күнгө карантинге алынган Түштүк Корея, Кытай жарандары кармалган жайда шарт начар экендиги айтылган. Алсак бардыгына жалпы daarаткана, начар тамак аш берилип, жуунуучу жай жок, жапайы шартта жатат деген маалыматтар тараган. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги азыркы тапта көзөмөл жайларындагы абалды жакшыртуу жаатында иштеп жатышкандыктарын билдиришти. Бирок эми жарандар ар кандай болот экен. Өзүңүздөр билесиздер, ал жактан студенттер келип атат, чет өлкөдө жашаган жарандар ар кандай, кээ бирлер жеке ишкерлер, алардын мындайча айтканда требованиясы абдан эле күчтүү болуп атат. Анан ошол келгенде эле 14 күнгө байкоого алабыз дегенде эле ошо жарандар тараптарынан ошо жанагында түшүнбөстүктөр келип чыгып, анан кийин ошо обсерватордун, медициналык уюмдардын кемчиликтерин издеп, ошондой бир кичине проблема жаратып жатышат. Кечээ күнү тажылуу вирус жайылып жаткан өлкөлөрдөн келгендер Таштөбө айылындагы тактап айтканда мурдагы Воронцовкадагы санаторийге жайгаштырылышы мүмкүн деген божомолдор айтылган эле. Бирок жергиликтүү тургундар көзөмөл жайдын ачылышына каршы болгондуктан министрлик ал жакта карантиндик пункт ачууну токтоткон. Эми ар бир жанагы медициналык уюмга чачпай келген жарандардычы бир ошо жанагы байкоо жерге алалы деп ошол курортология институтун ошо ылайык көргөнбүз. Анан кийин ал жерден ачалы деп ошондо биз өзүбүздүн ич ара сүйлөшүүлөр башталганда ошол элдерден түшүнбөстүктөр чыгып, анан кийин бүгүнкү күндө ал жакты токтотуп койдук. Учурда Кыргызстанда жалпы 300 адам обсервацияда жатат. Тажылуу вируска байланыштуу жагдайды көзөмөлдөө боюнча ыкчам штабтын берген маалыматында учурда кооптуу аймактардан келген жарандар 3 категорияга бөлүнүп текшерүүдөн өтүүдө. Кытай, Корея, Жапония, Испания жана Ирандан учуп келгендер милдеттүү түрдө 14 күндүк карантинге алынууда. Ал эми башка шаарлардан келгендер бир жолку текшерүүдөн кийин үйлөрүнө жөнөтүлөт. Биринчи категория толук айта кетейин, бул жерде биз учитывать атабыз. Бул жерде биздин жарандар өзгөчө, кош бойлуу жарандар келип атат. 14 жашка чейинки балдар келип атат. Кээ башка өлкөгө барып келип операция болуп келген жарандарыбыз келип атат. Онкологический оору менен келген кишилер келип атат. Ошолордун баарын эске алып, биринчи жана экинчи категориядагы кишилерге биз келгенде өзүнүн тиешелүү маалыматтарды топтоп алабыз, опрос жасап атпайбыз, анкета толтурабыз. Анан булардан келгенде, анан чыгып бараткан 14 күн бүтөөрүндө булардан тиешелүү анализдер алынат. Тажылуу вирустун алдын алуу үчүн мамлекеттен 30 миллион сом бөлүнгөн. Бирок тийиштүү органдар бул сумма жетишсиз болуп жаткандыгын айтышат. Акыркы маалыматтарга караганда дүйнөнүн 100ден ашык өлкөсүндө тажылуу вирус жуккан 120 миңге чукул учур катталып, 4 миңден ашык адам илдеттен каза болгон. Жалпы сандардын ичинен 60 миңдей киши айыккан. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Саакиев, Нео ТВ.